Министрлер кабинети менен Борбордук Азия энергетикасы жоопкерчилиги чектелген коомунун ортосунда инновациялык мунайдык кайра иштетүүчү завод куруу жана иштетүү боюнча инвестициялык келишимге кол коюлду. Завод Жалал Абад облусунун Кочкор Ата шаарында жайгашат. Кыргыз тараптан экономика жана коммерция министри Бакыт Сыдыков, ал эми инвестор тараптан аталган жоопкерчилиги чектелген коомдун башкы директору Шао Пейпей кол койду. Бакыт Сыдыковдун айтымында заманбап завод жылына 450 000 тонна мунай продуктыларын кайра иштетет. Кеминде 300 жаңы жумуш орду түзүлөт. Ал эми ишкананын кызматкерлеринин 90% Кыргызстандын жарандары болот. Борбордук Азия энергетикасынын башкы директору Шао Пейпей келишимдин алкагында инвестициялардын көлөмү 25 миллион АКШ долларын түзөөрүн билдирди. Белгилей кетсек, учурда курулуш иштери параллелдүү жүргүзүлүүдө. Долбоордун экинчи этабын 2026 жылдын аягына чейин пайдаланууга берүү күтүлүп жатат. Мы высоко ценим доверие, оказанное Кыргызской Республике, и убеждены, что строительство современного нефтеперерабатывающего завода Биз Кыргызстанга көрсөтүлгөн ишенимди жогору баалайбыз жана Кочкор Ата шаарында заманбап мунайды кайра иштетүүчү заводдун курулушу өлкөнүн өнөр жайын өнүктүрүүгө, жаңы жумуш орундарын түзүүгө, заманбап технологияларды киргизүүгө жана мамлекеттин энергетикалык коопсуздугун чыңдоого олуттуу салым кошот деп ишенебиз. Экономика жана коммерция министрлиги колдонуудагы мыйзамдардын алкагында долбоорду тиешелүү коштоону камсыз кылууга жана аны ийгиликтүү ишке ашырууга көмөктөшүүгө даяр.